баарың Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков 120 депутатты алып кеткилечи, кеткиле. Кыргызстанды бошоткулачы, ошол ак үйдү бошотуп, иштей турган адамдарды койгулачы. Тойгоздуңар го силер, тойгоздуңар го. Бу не деген жакшылык? Кече Чубак ажы өтүп кетти. Ого дагы бир самолет бербедиңиз, же бир вертолет бербедиңиз. Бу не деген жакшылык? Ушундай аалым кыргыз эли сүйгөн киши 10 саат машина менен кеткен кандай жаман сөөгө. Жок дегенде сөөгүн сыйлабадыңыз. Ошол Чубак ажы силер үчүн убагында силер үчүн эл топтоп, электорат топтоп, сиздер үчүн чурка берген эле. Ошонусун дагы силер сыйлабадыңар. Садыр Жапар бийликке келди, Ташиев айрыкча. Ташиев көзүңдү ачкын. Сен кече Куршапка барып, биздин акелерибизге тилиңди жулуп алам, ата-энеме асылсаң дедиң. Сенин тилиңди жула турган эл бар. Ошол Кемпирабад өтүп кетсин 1 метр жери. Эл сени тынч койбойбуз. Ташиев түндүк түштүк кылып, бир тууган менен бир тууганды уруштурган ушул бийлик. Элдер көзүңдү ач. Булар сасытып осурса дагы духи жуттанып атат деп отурбагын. Билимсиздерди алып келип алып мамлекетке. Регион ТВ бол бийликтики, Ташиевдики. Регионго ишенбегин. Жанагы 120 силер жаман көргөн. Дагы эле отурат. Ал Ташиевдин достору жалаң. Ташиевдин духу жетпейт 120 депутатты кетиргенгечи. Ошондуктан Ташиев сен кеткин отставкага. Сенин тилиңди жулчу эмес, мойнуңду жулуп ала тургандар бар. Эл унчукпай атат азыр, койчу депчи. Эл ошо сенин регионуң менен ктиериңе, эл тиериңе ишенип отурат. Assalamu alaikum достор, урматтуу подписчиктер. Бүгүн Эркиндик YouTube каналыбызда биздин активдүү жараныбыз дейбизби, саясий жактан болобу, коомдук жактан болобу, өзүнүн активдүү көрсөтүп келаткан Дилназа эже. Саламатсызбы, каналыбызга кош келипсиз. Деги эле кандай жүрөсүз? Жакшы, Кудайга шүгүр, аманчылык. Ушу кайсыл жактан номерин таап алгансың, ушу суранышың менен келдим. YouTube'дан видеолоруңузду көрүп калдык, курч сөздөрүңүз бар экен, бийликти сындап, деги эле азыркыны, мурдагы бийликти сындап эле келет экенсиз, каталарын айтып, анан ушундай эже коркпой курч сүйлөп атса кызыктуу маек болот го деп ошол максатта чакырдык. Эми биринчи эле сурайын дегеним, ушундай катуу курч сөздөрдү айтып атасыз, бийликти сындап, Сооронбай Жээнбековке дарегине дагы айткан сөздөрүңүз бар экен. Ошолорду эмне себептен кылып атасыз? Мен биринчи жолу ошол Сооронбай Жээнбековго өзүм кухняда отуруп эле, өзүм ночь иштейм да, көбүнчөчү ночь иштеп чарчап келип, баягы YouTube'да көрөмүн. YouTube'ду көрсөм эле баягы Кыргызстандачы бир жакшы нерсени көрбөйсүң да. Элдин арыз муңуну, кыйынчылыкты, баягы Салеский деген Россиянын границасы бар да. Ошо границасында жалган айтпасам, бир айдай турду окшойт кыргыздарчы. Бир жолу YouTube'ду тиктесем, бир келиндер нанды катыгыны, нан катып калыптыр. Ошону жанчып атышат да. Сиз карантин убагын айттыңыз. Карантин убагын айттым. Жанчып атышат негедир. Анан жакшылап карасам, ачка калып, баягы нанды сууга жибитип жешет экен аны. Көрсө Салескийде бир айдан ашык туруп калыштыр. Себеби Сооронбай Жээнбековго канча кайрылса дагы границаны ачпай атты да ошол мезгилдечи. Ошондон мага окшогон аялдардын жини келет да. Неужели границада жатышат биздин кыргыздар? Карасам, токойдо эле жатат, суук жерде. Нары бери шамал болуп атат. Ой, Сооронбай Жээнбеков, жардам бериңиз деп 3000дей адам турду. 3000дей. Бир дагы Сооронбай Жээнбековдон ответ болбоду да. Анан бир карасам эле Мадумаров 2 жолу кайрылуу кылды. Нурсултан Назарбаевгачы. Ал малда эми Жомарт Токаев, Касым Жомарт Токаев болчу. Ошол жаңы президентине жок, Нурсултан Назарбаевга биринчи кайрылды. Нурсултан Назарбаев деп ошого кайрылып, анан азыркы президентине кайрылды. Ошенткенден кийин эле Мадумаров кайрылгандан кийин 2 күндөн кийин негедир ачылды да границачы. Ооба. Мадумаров кайрылгандан кийин ачылды. Ага чейин эл мына Салескийдеги жаткан эл мына мени көрүп атсаңар керек, тургансыздар. Ошо маалдачы баягы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, бир дагы бийликтен ответ болбоду. Ошондон мен алар кетишкенден кийин анан Чубак ажыбыз өтүп кетти. Баягы неме маалда.
карантин убагында. Анан негедир мен ойлодум, мусулман элине рахмат, аябай чубак ажыны ошо түштүк эли барды карантин убагында көмгөнүчү. Ошондон кийин негедир Сооронбай Жээнбековго жиним келе баштады да. Баягы чубак ажыны дагы улуттук телеканалдардан бербеди да ушуга. Баягы президенттер башка учурда кайсыл бир артист өлсө деле неме кылат, элге кайрылуу жасайт. Коомдогу ушул болуп аткан иштерди көрүп, кыргыз жарандары чет жакта кыйналып атканын көрүп, көңүл айтат да. сиз анан ошол сөздөрдү айттыңыз, кайрылуу болбоду. Ошондон кийин анан кухнядан урматтуу Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков, жамаатыңыз менен Кыргызстандан чыгып кетиңиз деп кухняда отуруп алып сүйлөдүм. Сүйлөгөндө эле эмени карасам 180 000 адам көрүптүр. Кечки кабар деген YouTube каналынан. Уже Тренд ТВга чыкты, Эркиндикке биринчи чыккан меники. Биз дагы ошол видеолоруңузду көрүп, анан сиз менен жеке көрүшүп, билелик дедик да кандай адамсыз депчи. Негизи эле Москвага кандай келип калгансыз? Канча жылдан бери жүрөсүз? Москвага уже быйыл 4-жыл келишиме. Кандай, кайсыл тармакта иш алып барасыз? Мен оператор, машинистмен, мен фабрикада, кондитердик фабрикада иштейм. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча иштейсиз, жакшы. Анан эми баягы мурунку жылдан кийин, жанагы парламенттик шайлоодон кийин көп нерселер болуп өттү биздин Кыргызстанда, мамлекетибизде. Андан кийин эле Садыр Жапаров президент болуп келди, Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси болуп калды. Анан жанагы Кемпир-Абад суусактагычынын айланасында болгон чырда ал жергиликтүү эл менен жолугушуп, ошол жерде айтып сүйлөшүп атканда там мен антип сүйлөбөйм, мен тилиңерди жулуп коем деген сөзүнө сиз комментарий катары өзүңүздүн видеоңузду чыгарыпсыз да. Ал жерде сиз айтыпсыз, сен элге тилиңди жулуп кой дебе, эл сенин башыңды жулуп коет депчи. Анан ушундай эми улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине сиз ушинтип видео обращение кылганга духту каяктан алдыңыз эже? Жок, бул кызык маселе да, мынандай. Эми баягы Кемпир-Абад кетип калышка аз мас калды да өзү Өзбекстанга. Ал Кемпир-Абадтын чекесинде биздин балалык чак өткөн. Ошол Кемпир-Абадтын суусу, Кара Дарыянын суусу өзгөн элини баягы тала эгиндерине камсыз кылат да. Анан Өзбекстан 900 горизонт талап кылыптыр. 900 горизонту мына Куршаптын кызыл сеңирине чейин келет экен да. Анан албетте мага окшогон аялдардын жини келет да ага дагычы. Анан Куршапта баягы митинг болду. Куршаптын элине рахмат, өзгөнүн элине, Карасуунун элине рахмат. Ошолор чыкпаганда Мирлан Ураймов баш болупчу. Кемпир-Абад жөн эле өтүп кетет эле. Бирок азыр дагы па вопрос болуп турат, ушул Кемпир-Абадчы өткөн өтпөгөнүчү. Бул Кемпир-Абад баягы Кыргызстанда 7 керемет бар дегендей, өзгөндүн керемети Кемпир-Абад. Бишкек менен Жалал Абадка баратсаң, кооз көрүнгөн жер. Ал көлүн айтпай эле коеюн, бизге суусу өзгөн элине аябай керек. Анан былтыры ошол Аксыдан бир кишиге ответ айтып ошол видеону тартканмын да. Аксылык киши айтты да, эми Кудайдын берген суусуну Өзбекстандан неге аяп атасыңар деп ошенткен да. Ооба, бизден ашканы кете берсин, биз аябайбыз. Бирок 900 горизонтту Өзбекстанга берсек, Өзбекстан 900 горизонтту талап кылып туруп алат да. Июль-август айында жанагы жүгөрүлөргө суу жетпей ошондо кыйналабыз. Июнь айында суу аябай азаят, Кара Дарыянын суусучу. Ошол малданан биз эмне кылабыз? Ошондо жиним келип Камчыбек Ташиевке, баягы Камчыбек Ташиев дагы туура эмес сүйлөп койду да. Эми ал кишини сыйлайм, ал деле пенде, кандай ойду айтты? Лип боюңдун тилиңди жулуп алам деди да. Дегенде мен баягы ночтон жумуштан келаткам, жүдөп какап элечи. Телефонду ушундай кылдым да тартып, сиздин тилиңизди эмес, мойнуңузду жулуп ала тургандар бар деп өзүм коркуп кеттим ошо видео жайылып кеткенден кийинчи. Чында анан кечирим да сурадым. Эми бул сөздү мен туура түшүнгөн болсом, сиз эмоцияга алдырып бир аз айтып койгонсуз. Себеби Кемпир-Абад көзүмдө эле туруп калды да. Эми Өзбекстан жака өтсө, алар болсо бир туристик база куруп алса, элестетип тур. Биз көзүбүз жалдырап, алардын туристик базасына акча менен бизге окшогон кедейлер бара албайт ал жака. Доллары бар, байлар барат. Эсли Өзбекстан жака өтүп кетсечи. Азыр сизди угуп отурсам, Дилназа эже, мен байкап атам да, сиз ушунчалык Кыргызстанга күйгөн, Кыргызстан үчүн калса жаныңызды бергенге даяр чудай көрүнөт экенсиз да.
Анан өзүңүз Кыргызстан сизге жумуш бербесе, монтип Кыргызстандагы бийлик башындагы адамдар жакшы иш алып барбагандан сиз ушинтип талаалап Москвада мигрант болуп жүрөбүз. Анан неге сиз Кыргызстанга ушунчалык күйүп, ушунчалык өзүңүздүн даже кээ бирки учурларда өзүңүздүн жеке жашооңузду тобокелге салып ушундай сөздөрдү айтып атасыз? Эмне себептен? Эмне түрткү болуп атат сизди ушунчалык ушул видеолорду тартып элге кайрылуулар жасаганыңызга эмне түрткү болуп атат? Билбейм, мен башымды каржыгага салып, баягы мигрант болгондон жадап кеттик да чындыгында. Үзүлбөгөн үмүт дейт. Кыргызстанга дагы бир күн болбосо бир күн жылдардын бир жылдарында жакшы президент келип калышы мүмкүн, азыркы коррупционерлерди четке сүрүпчү. Ошондуктан үзүлбөгөн үмүт үчүн ушу Кемпироваттын кетип атканына ушундай жүрөгүм ыйлады да, ыйлап ошо эмоцияга алдырып, анан баягы видеом таркап кетпеди. Азыр бүгүнкү күндө Кемпироват Кыргызстандын койдон калды, Бул Кемпироват немеде? Арендада да. Өзбекстан жака өтө эле Кыргызстандыкы. Кыргызстанда бага. Бизге ошол 49 жылга арендага берилип кеткен экен. Баягы окуп көрсөмчү, баягы Исмаил Исаковдун эмесин окудум да. Дилназ эже, сиз жана айттыңыз, мен Камчыбек Ташевке түздөн түз кайрылуу жасап алып, анан бир аз корктум, сестендим деп атасыз, кечирим сурадым дедиңиз. Эмне себептен корктуңуз? Эмне себептен кечирим сурадыңыз? Ишти кылып коюп. Кечирим сураганым себеби УКМКнын башчысы бийликте ошол киши отурат да, анын айткан, дегени деген. Бир заказ менен мени өлтүрүп да салышы мүмкүн да. Мен бала чакам бар, балдарым жетим калбасын дейм, тууган урук бар. Тууган уругумду да давление кылам. Анан ал кишиден действительно коркушубуз керек. Бирок ал киши дагы өзү сүйлөбөдү, баягы кара судачы. Менин кайсы жумушта иштегенимди билесиңер, деди го. Кара сулуктар менен жолуккандабы? Жок, баягы Кемпироваттын жанында ынтымак айылында айтты го. Менин каерде иштегенимди билесиңер да, деди го. Ошондо экинчи видеомду кечирим сурадым да, коркуп кеттим. Москванын любой жеринен таптырып алышы мүмкүн да. Ошого бирок ошол Кемпироват үчүн ызаланып видео тарткан элем. Корктум да мындай айтканда. Чек ара маселелерин биздин пайдабызга чечишин сиз суранасыз, Суранам, себеби бул бийлик келгенден бери эле адашкан бийлик болуп атат да. Аны Фейсбукта деле посттордо жазып атам, баягы Байтерек дегени бар, сок боюнча дагы бир адашты. Кийин Камчыбек Ташев 100 гектарды билбей айтып алыпмын деп дагы жаңылышты. Жаңылышы көп болду бул тараптачы. Мындай билген инсангачы. Эми Дилназ эже, сиз ушинтип хайп болдуңуз да YouTube'да. 180 миңден ашык адам сизди көрдү. Эми сизде ой жокпу? Блогер болуп, көйгөйлөрдү алып чыгып, бир элге бир кайрылуулар жасап турайын деген. Же сиз аны эмоцияга болуп турган кезде эле айттыңызбы? Эмоция. Дагы деле Кыргызстанда канчалык кемчиликтер болуп, бирдемелер башка мамлекеттерге өтүп кетип атса, дагы деле даярмын видео тарткангачы. Тууган уруктар кой дешет, бирок сиз чыныгы Кыргызстандын патриот жүрөгүнөн кызы катары айта бересиз. Ачышкан адам жөн тура албайт экен. Сөзсүз ошол видео тартат экен. Дилназ эже, айтсаңыз, сиз активный гражданин катары жаран. Сизге эми кыргыз коомунда болуп аткан өзгөрүүлөргө кайдыра карабайсыз? Көп биздин чет жакка кеткен жарандардан айырмаланып, ар дайым активдүүсүз да? Соцсеттерде, YouTube'да, Facebook'та. Эми ушул ишиңизди пайдаланып, өзүңүздүн коомдогу бир аз да болсо болгон чыккан атыңызды пайдаланып, биздин чет жактагы жарандарга кайрылып, аларды келе жаткан шайлоого 28 ноябрда болот. Ошолорго катышуусун көмөк көрсөтөсүзбү, чакырасызбы? Ооба, мен жалпы же сиз только бийликти сындап катасын эле айтасызбы? Жок, бийликти сындап турабыз, албетте. Дагы тартабыз видеолордучу. Бирок мен видео тартканда жасанып, боёнуп, чачтарым тарап, башкаларга окшоп даярданбайм. Иштен келатып, ноштон иштен келатып. Ыңгай келген маалда видеону тартып кое берем. Анан жөнөкөй жаран. Комментарийди окуп күлгүм келди да, аял, балдарыңды бакпайсыңбы? Эмне сен видеого чыктың, сен эле калдың дегендер болду да. Балдарымды багып атам, мага эч ким багышкан жок.
Мамлекет жардам берген жок. Мамлекет жардам берген жок. Эми ал видео баягындай илхамың келгенде, жинин келгенде ал нерселер тартылат. Анан жалпы мен ушу кыргызмын деген 18 жаштан 90 жашка чейинки жалпы кыргыз жарандарын айтып келем да. Себеби ушундай чимкириктерди, ушундай кече көрдүңөр, букалардан сүт алып берген министрлердин сөзүн уктуңбу? Ошого окшогондор бийликте турса, мага окшогон күлкүсү келет да. Анан кыргыз элинен суранып кетет элем. Каттоодон өтүш керек да. Баары шайлоодон өтүш керек. Азыр базарда иштегени да, базарда картошка да. Эми Москва жергесиндегилерди консулдук каттоодон өтүп, шайлоого катышсын деп чакырып атасыз. 18 жаштан кийин ал Кыргызстандын жараны болгондон кийин шайлоого катышууга акысы бар. Бизде эл кайдыгер да. Чоңдор не кылып берет эле? Кайдыгер, мен Россияда эптеп иштеп атам го дейт да. Бая полуну, туалетини же болбосо бир KFC'де иштегенине куштарды аларчы бир апасына акча жөнөтүп атканда. Кийинки муундарга эмне калтырабыз? Кийинки бала чаканын келечеги эмне болот? Россияга бизди байлап койбойт. Эртең Россиянын президенттери алмашып кетсе, кайра куруу башталат. Же какой-то бир метро жарылып кетсе, метро же бир жардыруу болсо, кимден көрөт? Бизден көрөт. Бир жолу билесиң да, Дагестандар бирдеме жарылса деле Дагестандыктарды күнөөлөй берди го. Болбосо Дагестандыктар Россиянын эмесине карайт го, территориясына. Мен кээде корком да, ушу Кудай сакташын, ушул Москвада тынч иштесе экен, бир деме жарылып кетпесе экен, жада калса газы бар этаж үйлөр бар го. Алар дагы жарылып кетпесе экен, ушул биздин кыргыздардан көрбөсө экен деп мен корком да. Билбейм ким кандай жашайт бу жашоодо, мен коркуп турам да. Кечегинде да бир KFC'ге кирип калдым да. Кыргыз балдар мушташып тебишип кетти. Ошондо да корком. Кудай, ушулардын айынан башка кыргыздар, бала чакасын багып аткан кыргыздар депортация болуп кетпесин дейин да. Кудайдан тилегеним ушу тынч иштеп кетсек экен дейбиз. Кете турган жагыбыз Кыргызстан. Ошон үчүн Кемпирабад болобу, Баткен болобу биздин жүрөгүбүз ачышат. Эми мен сизге мындай символический суроо берейин. Бардыгыбыз эле Кыргызстан өнүксүн дейбиз, Кыргызстанга кайталык дейбиз, Кыргызстанга барып балдарыбыздын, ата-энебиздин жанында жылуу жумшак үйүбүздө жашап өмүр сүрүп ошол жакта эле жашагыбыз келет да. Анан вот жакынкы бир 10 жылда Кыргызстанда өнүгүү болобу, биз өнүгөбүзбү же ушинтип талалап эле жүрө беребизби? Мен айта албайм. Качан өнүгөбүз? Канткенде өнүгөбүз биз? Кечеги министрлерди карап туруп эле өнүгүүнү мен элестете албайм. Элестет, букадан сүт алып атса, өнүгүш үчүн андан эмне кылышыбыз керек каратып берген министрлердин тушунда биз өнүгө албайбыз. Өнүгө албайбыз, себеби сабатсыз министрлер отурат. Ушинтип эле бардыгыбыз өнүгүштү каалап кыргыз эли. Бардыгыбыз эле чын жүрөгүбүздөн Кыргызстаныбыз өнүгүп, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулсын тилеп келип атабыз да. Бирок эмнегедир ошол тилегибиз орундалбай атат. Эмне себептен биз эмне кылышыбыз керек өнүгүш үчүн? Кандай кадамдарга барышыбыз керек? Биз бийликке таза адамдарды алып келе албай атабыз, билимдүүлөрдү. Себеби билимдүү инсандар келсе, башка президенттер менен тең ата сүйлөшүп, Кыргызстанды бир Средний Азиядагы эң мурда, эң алдыдагы мамлекет болчу да, Кыргызстанчы. Совет орунда. Азыр эң 4-нчү орунда биз болуп калдык. Тажикстандан кийин. Анын мен ачык айта албайм. Эми туура адамдарды кантип алып келебиз биз? Таза шайлоо болуш керек. Себеби бая мен айтып атпаймынбы, азыр 18-20 жаштагы жигит, кыздар келечек менен иши жок. Каттоо дегенди өздөрү да түшүнбөйт. Ошол 18-20 жаштагы жигиттер каттоодон өтүп, таза бир инсандарды, таза партияны шайласа, бизде өнүгүү жолуна түшөт. Но былтыркы жылкы парламенттик шайлоо мыйзам бузуулар менен өттү деп көпчүлүк партиялар аны тааныбай, анын аягында тополоң тоз болуп, революция деп жүрүшөт, кийинкилери переворот деп жүрүшөт, ошентип бийлик алмашып, бийликке азыркы биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров келди. Андан ал айтты, акыркы жакын арада бизде өзгөрүүлөр болот, өнүгүүлөр болот деди. Мына бүгүн 28 январь келсе, анын толук президент болуп официалдуу иштеп атканына 1 жыл болот. А так неофициально иштегенине уже 1 жыл болуп калды. Анан
Сиздин оюңузча ал кандай иш алып барып атат? Бир жылда бир өнүгүү, өзгөрүүлөр болуп атабы? Сезилип атабы сизге? Жок. Жөнөкөй жаран катары. кетип калдык Сезип кайра. атасызбы? Жөнөкөй адамдар баарын билип турат. Азыр умный инсандар дагы, баягы акылдуу, билимдүү саясатчылар дагы сыртта азыркы бийликти сындап турат. Көпчүлүгү. Бирок ачык айтпай атабы, Ачык айта алышпайт атат. Неге сыртта деп атасыз? Сырт эмес, чекеде турат азыр. Менмин деген билимдүү инсандар, саясатчылар сынап эле турат азыркы бийликтин ар бир кадамына. Ачык айтпай атат. Сооронбай Жээнбеков кандай башкарса, ошого окшоп эле баратат да, мындай жаңылануу жок да. Эми Садыр Жапаров келгенден бери бизде тополоңдор болуп эле атат да. Ал өзү тополоң менен келди, андан кийин Тажикстан мамлекети менен бизден чыр чыкты. Биздин тараптан да жарандар каза болду, ал жактан да каза болду. Эми ошол чек ара маселесинде болуп аткан чырлар дагы эле токтой элек. Бизге чек араны чеччү адам келеби эже? Келет. Качан кантип табабыз Айтып ошол? атпайм, ошо таза шайлоо болсо, ошол арты таза инсанды алып келсек бийликке, чек аралар чечилет. Аны Билимдүү үчүн башка президенттер менен сүйлөшүштү билиш керек. Сөз түрүндө. билимдүү илимдүүсүн тандашыбыз керек экен да. Ошол Баткен окуясы болуп атканда дагы биз мына жакта тызылдап аттык. Баткендиктер аябай оттун ичинде калды да, бир ак көйнөкчөн баланы билемин, жардам бергиле, атышуу болуп атат, атышуунун ичинде жардам сурап атат да. Ошондо бийлик жактан 2 күндөн кийин Камчыбек Ташиев Германиядан келгенден кийин кыймылдашты да. Ага чейин кыймылдашпады. Себеп дегенде түшүнгөндөр билет анычы. Азыр сиз биздин каналдасыз, Дилназ эже, бизди көп адамдар көрөт, бүт Кыргызстан көрөт. Ошол убакыттан пайдаланып, биздин жөнөкөй өзүңүзгө окшогон жарандарга кайрылып, ошол тандоо маселеси жөнүндө сөз айтып кетсеңиз болот. Эми не деймин, мына жалпы Кыргызстандын жарандарына Москвадагы, Кыргызстандагы сөзсүз каттоодон өтүп, шайлоого катышыңыздар. Сиздер шайлоого барбасаңыздар, баягы сиздердин фамилия атыңыздар бар да баягы. Эмеңиздер бар. Ошол кете берет. Баягындай чимкириктердин партиясыначы. Азыр кайсы мекеним Кыргызстан, баягы биримдиктин ордуна ошолор эле башка чапан кийип алып, ошолор эле кетип атат да баягы эмегечи. Силер шайлоого барбасаңар, мага эмне кызык десеңер, силердин аты фамилияңар азыр БШКнын төрайымы дагы эле баягы Гүлшана Шайылдабекова. Ал аял мурда кандай шайлоо өткөрсө, бул жылдыкында ошондой эле өткөзөт. Эч айырмасы жок. Негизинен жалпысын шайлоого катышып, Ар бир инсан барыш керек, өзүнүн укугу үчүн барыш керек. укугун тандаасын сиз суранып келесиз. Пусть бийликтин партиясын шайлайбы, оппозицияны шайлайбы, барыш керек, өз колу менен добуш бериш керек. Рахмат, Дилназ эже, биздин каналга келип, убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңизге. Ийгилик каалайбыз. Рахмат.